Саламатсызбы, урматтуу президент мырза. IT Hub Технопарк борборун расмий ачуу үчүн атайын кодду терип, старт берүүңүздү суранабыз. Өзүңүздөн чыккан робот, өзүңүздөн чыгып аткан, өзүңүздөн. Bu da altın alıp starttık. Olmasa Kazakistan'da işletken kızı, anam biz Kazakistan'dan tam Kırgızistan'a alıp geldik. Anam şu yetekçi oldu. Канчасы болду Казакстанда иштеп? Казакстанда 17 жыл иштедим. 2006 жылдан 2020 Жарым өмүрүбүз Казакстанда өтүп турду. Ооба, ошол жерде ушундай IT хабтар менен управление кылып, анан өзүм аябай кыялдангам. Бишкектен дагы ушундай технопарк ачсакпы деп. Анан ушул жерде Кыялыңыз орунданып турду. Кел иште деп, анан келип ушул жерде ачтык. Кош Кайрылып келиңиз. жүрүңүз көрөлү. Ушул жерде 14 000 чарчы квадрат технопарк. Бул жерде 3 000ден ашык резиденттерибиз, компанияларыбыз жумуш орундары бар. 115 кеңсе кылганбыз. 350 open space орундары кылганбыз. Бул жерде 2 кишиден 32 кишиге чейин офистерибиз бар. Көбүнчөсү биз IT компанияларды чакырып, ушул жерде бири-бири менен иштесин деп, бири-бири менен ар кандай жаңы продукттар өсүн деп чакырганбыз. Работает. Бул биздин Microsoft деген разработчиктерибиз, программисттер. Кыргыз балда еще одна. Ушул жерде иштешип, жаратышат, ар кандай сайттарды Кейбирлер кылышат, түнүнөн иштейт. аналитика кылышат. Отуруңуздар иштеп. Анан бул орундар open space деп коюп, бул жерде мисалы үчүн жөн эле стол менен кресло беребиз да. Анан ушул жерде Şuradan baylaştık. Өзү келип отуруп. ооба. Böyle tapşırıcılar Камералар турат, бул жерде биз карап турабыз, эч нерсе жок эмес. Же болбосо, мисалы үчүн күнүнө бир 4 саатка келип иштеп кетсе болот, түндөсү келип иштеп кетсе болот. Ушундай 9 тарифибиз бар, ар кандай тарифтерибиз бар. Анан бул деген ошол open space деген биздин программисттер отурган жерлер. Ошол жерде биздин резиденттерибиз. Анан алар мисалы үчүн сүйлөшүп турушат да, ар кандай Европа, Америка менен gelip içine gelişip Anam öyle yapta giriyoruz abi. Genellerin görüşetiyoruz anlayın. Birbirine toz kol olduğu için şu yere giriyor. Işektеш үчүн бияка кабина. Onun жақта biz Lalafo деген çoğun kampanya var. Marketplace boyunca. Bizim rezidentler. Алар биякта турабы. Они взяли у нас этот, они взяли офис у нас, под них мы сделали офис. Бұл жерде 60 кишилик орын бар. Даша. Здравствуйте. Наша гражданка. Да. Мы любим нашу работу, мы работаем для пользователей. Как работает? Замечательно. У нас 2 миллиона пользователей, которые каждый день что-то покупают или продают онлайн. И мы очень гордимся, что мы такая самая простая площадка для 2 миллиона это кыргызстанцев. только наши граждане или Только другие? наши. 320 тысяч в день. Представляете? Открывают приложение, что-то продают, покупают. Клиентская база очень большая, значит. Да. Bu жаққа көшіріп қойылды. Одноразовый пешеходный жатады деп Чтоб бір сағаттан ашылып қалады. Чтоб жаңа обеденный немеде ұқсашат. Өзүлөр чарчаганда, мен чарчаганда келип уктайт, кайра туруп барып иштейбиз. Бұл жерде болсо подкаст, YouTube дегендер аябай өнүгүп атпайбы. Ошолорго биз атайын студия жасадык. Бүт жабдыктардын баары бар. Аудио, видео, свет, бүт баарын беребиз ушул жерде, бүт кызматтар менен. А бул болсо биздин ар кандай иш-чараларды өткөрүүчү жер. Флаттер деген амфитеатрыбыз 150 кишилик, келиңиздер. Мына ушул жерде ар кандай бизде иш-чаралар өтүп турат. Ар кандай жолугушуулар, презентациялар. Сен жасаган робот му? Молодец. Бизден чыгардыңбы өзүңүздөн? Ала толугу менен өзүбүз жасадык. 3D принтер технологиясы, анын ичинде бир канча Инструменттерин кайерден жасадың? Мисалы, колдорун, немелерин? моделин жасайбыз, 3D модель компьютерден. Андан кийин 3D принтерлер бар, ошолордун жардамы менен куюп чыгабыз, эритип куюп чыгабыз. Эритип куюп Толугу менен пластика. Экологиялык жактан таза пластик, жана жүгөрүнүн крахмалдан жасалат. Кайерде муну жанагы 3D технология кайерде өзүң элеби? Офисиңде? Бардыгын өзүбүз жасадык, өзүм жасап, өзүм Эч бир заводко барашат сеткен жоксуң, өзүң эле жасадың.
ички могу немелерин Чиптерди программалоо бардыгын өзүм чогулттум, өзүм жасап чыктым. Ошол. Tanrı Hoca, bu yakta evin bankın IT sistemini kuruyoruz, IT Center. Bir yerde bizde işte oradan ay işgal 20%. бул айтишин Банка программасын жасап береді. Можно спросить? Здравствуйте. Да, вот наш президент узнает. Скажите, чем вы занимаетесь? Объясните. Я занимаюсь... какую работу выполняете в банке? Скажите. Я в основном занимаюсь привлечением партнеров на маркет M-банк. И как раз таки веду переговоры в основном, заведением партнеров в систему и курирование. Biz IT boyunca Bişkek'e tanışıyoruz gerek. Bizde oturmalı öyle Amerikan menen işlep akça tala veredi da. Biz de çalışıyoruz. Akça biz geçiyor. Amerika geçiyor. Бул жерде экинчи этажда биз 250 орун open space даярдадык. 6 чоң конференц залдарды курдук. Анан 70 офис ачтык. Oturup gidiyor. Ananın bir yerde bu kabin misiniz? Süйлөшкөн оңулбайт да. Эмне жөнүндө укпайбыз да. Анан баарын ыңгайлуу кылганга аракет кылдык. Отургучу жерлерин, столдорун, газеткалардын баары ошо столдордо болот. Мындай атайын будкаларындай отургуч, мисалы үчүн жөн эле жолугушуу болсо да ушул жерге келип отуруп сүйлөшүп иштей беришет. Анда бизде кандай компаниялар бар? Мисалы үчүн угуп атсаңыз керек, Lights Creative Group, Жаратма деген баягы подкаст. Bu neme? Bunlar cenazı. Onlar ayıplarla şimdi oradan. Ну, YouTube'dan algan nagrada var. Kaça milyar prasmot? 8 миллиард просмотр алганбыз 3 жылдын ичинде. Дүйнө жүзүндө англис тилинде кичинекей балдарга контент жасайбыз. Вот здесь снимается на 9 миллиардов Шум просмотров. изоляциясы менен экен. Атайын. Кичинекей балдардын аң сезимин өстүрүү үчүн Такие кичинекей баланы коюш керек экен да үйрөтүп. Карган кичинекей кызды. Чоң эле кыз окшошпой калды. азыр неме бар? YouTube'дун правиласы бар. Кичинекей баланы койгондон кийин сөз жанында чоң киши туруш керек. Кичинекей бала жалгыз экранда болгон болбойт. Анткени ал жаш жетелек баланы жалгыз кылган. Түшүнүктүү айтайын деген могу өкөнөм кичинекей. Бирөөсү кичинекей бала болсо, төпөтөң чоң болуп баягы. Бул жерде биздин баары 450 кишилик залыбыз Смета холл деп аталат. Ушул жерде биз Мероприятиялар Урматтуу мекендештер, Борбор кала тургундары, урматтуу ишкерлер, IT компаниялардын өкүлдөрү жана бүгүнкү иш-чаранын ардактуу меймандары. Бүгүн биз жөн гана жакшынакай бир имаратты же жаңы кеңселер борборун эмес, келечектүү жаңы технологиялар мейкиндигин ачып жатабыз. Тагыраак айтканда, өлкөбүздүн өркүндөп өсүүсүнө өлгө боло турган технопарк IT хабынын тушоосун кесип, байсалдуу сапар тилөө үчүн чогулуп олтурабыз. Заманбап IT хаб баарыбызга ак жолтой болсун. Ошондуктан бүгүнкү жакшы саамалык менен баарыңыздарды куттуктайм. Баарыңыздар жакшы билесиздер, өз мезгилинде бул жерде республикабыздын экономикасына чоң салым кошкон фабрика иштеп турган эле. Арадан жылдар өтүп, доор алмашып, мына минтип бүгүнкү күндө заманбап, замандын талабына ылайык, демилгелүү, иштин көзүн тапкан, алдыга кадам жасай билген ишкерлердин жөндөмдүүлүгү жана мамлекеттин колдоосу менен бул жай жаңы багытка кадам таштап отурат. Мындай саамалык Кыргызстандын кадимки көнүмүш ресурстарын акыл эс менен туура багытка пайдалануу аркылуу өнүгүү борборлоруна айландыра тургандыгынын ачык айкын мисалы. Бүгүнкү күндө дүйнө ыкчам өзгөрүүнүн үстүндө. Өлкөлөрдүн өнүгүшү бир эле жаратылыш ресурстарына көз каранды болбой калды. Мурда кен байлыктарга бай, же болбосо деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү кеңири өлкөлөрдүн экономикалык көрсөткүчтөрү үстөмдүк кылар эле. Азыркы тапта булар негизги факторлор болбой калды.
Себеби биз санарип доор учурунда жашап жатабыз. Башкача айтканда, билим жана технологияны ар кандай жаратылыш ресурсу менен атаандашала турган ресурс катары колдонуу жөндөмдүүлүгү алдыңкы планга чыкты. Биз дал ушул өңүттө артыкчылык берип келебиз. Жаңы технологияларды колдонуу жана анын негизинде күчтүү экономиканы түзүү аркылуу өнүккөн мамлекеттер менен тең тайлашууга болот. Буга дүйнөдө бир топ мисалдар бар. Мурда деңиз же кен байлыгы өнүккөн өлкөлөр үчүн өнүгүүгө жол ачса, азыр IT технологиялары өнүгүүнүн даңгыр жолуна айланды. Өлкөбүздө дүйнө агымы менен бир агууга, жаңы ачылыштардан артта калбоого ар тараптан тынбай аракеттер көрүлүп келүүдө. Мамлекет жаңыча көз караштагы демилгелерди колдоп келатканы дагы маалым. Биз жеке ишкерлердин өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон салымдарын жогору баалайбыз. Мындай демилгелер мамлекет менен бизнестин ортосундагы жетишилген өнөктөштүктүн айкын мисалы болуп саналат. Мындан ары дагы республика боюнча дал ушундай борборлордун ачылышына, завод фабрикалардын курулуштарына мамлекет тараптан шарттарды түзүп беребиз. Эсиңиздерде болсо керек, мындан 2 жыл мурда кирешелерди легалдаштыруу мыйзамын кабыл алып бергенбиз. Мына ошонун натыйжасы менен биздин Өмүрбек Токтогулович сыяктуу көптөгөн бай бизнесмендерибиз капиталдарын легалдаштырып келишип, чет өлкөгө эмес, өзүбүзгө ушундай хабтарды, завод фабрикаларды жана башка курулуштарды кура башташты. Буга чейин ушундай эле мыйзам бир эмес 2 жолу кабыл алынган экен, бирок чийки болуп ал мыйзам иштебей келиптир. Биз бизнес чөйрөсүндө жүргөн жарандарыбыздын катышуусу менен мыйзамды дыкат иштеп чыгып кабыл алып бердик. Мына натыйжасын үзүрүн эми сиздер, жалпы эл жана мамлекет көрүп жатабыз. Өмүрбек Токтогулович эле эмес, мен аттарын атабай эле коеюн, башка биздин бай жарандарыбыз дагы кирешелерин легалдаштырып келишип, жеке инвестицияларын өлкөбүздө курулуп жаткан ар тармактагы ири масштабтуу курулуштарга, завод фабрикаларга, пансионаттарга, 5 жылдыздуу отельди курууга салып жатышат. Мындай иштердин башталышына өлкөбүздө уюшкан кылмыштуу топтордун дагы жок болушу түрткү болду десек болот. Биз мамлекет тараптан бардык ишкерлерди мындан ары дагы колдоого алабыз, жардам беребиз. Ошондуктан мындан ары капиталдарыңыздарды өз өлкөбүзгө жумшаңыздар. Салыктарды өз мамлекетибизге төлөңүздөр, мамлекет колдоп, кубаттап гана турабыз. Мен мына ушул технопарк IT хабы дымактуу идеялар жерде калбай, келечектүү долбоорлорго айланып, ишке аша турган реалдуу ойлорду колдоого ала турган аянтча болуп калат деп терең ишенемин. Бүгүнкү ачылып жаткан хапта жаңы жумуш орундары түзүлгөндөн сырткары инновациялык чечимдер жаралып, глобалдык рынокторго эшиктер ачылаарына, жаңы мүмкүнчүлүктөр жаралаарына үмүтүм зор. Биз бул сыяктуу иш-аракеттерди колдоп коштоо менен колдо бар мүмкүнчүлүктөрүбүздү заман чакырыктарына ылайыкташтырып трансформациялоону, өнүгүүнүн кийинки баскычтарына ыкчам өтүүнү өздөштүрүп, өркүндөтүшүбүз зарыл. Ошондуктан IT коомчулугунан чыккан ар бир демилгени мен колдоймун. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өткөн жылы жогорку технологиялар паркы жөнүндө мыйзамга маанилүү өзгөртүүлөр киргизилип, парктын резиденттери үчүн салык режими мөөнөтсүз болуп өзгөргөн. Муну менен жогорку технологиялар паркынын өлкө ичинде жана чет өлкөлөрдө жайгашкан IT компаниялар үчүн дагы жагымдуу болот. Деги эле стратегиялык милдеттер коюлган санарип өнүктүрүү министрлигине болуп көрбөгөндөй колдоолорду көрсөтүп келе жатабыз. Мунун баары IT технологиясы биздин экономикалык өсүштүн негизи болуп каларына мамлекеттин ишеними жана ар тараптан колдоосу мындан ары дагы сөзсүз уланат. Урматтуу ишкерлер, хаптын резиденттери, биз сиздердин ар бириңиздерден жаңы продукцияларды, жаңы стартаптарды эле эмес, же сиздердин компаниялардын өнүгүшүн эле эмес, Кыргызстандын бүтүндөй экосистемасын өнүктүрүүгө салым кошушуңуздарды күтөбүз. Албетте сиздердин ийгилигиңиздер бул жалпы өлкөнүн ийгилиги. Сиздердин жетишкендигиңиздер мамлекеттин келечеги болгон жаштар үчүн мыкты үлгү, айрыкча IT тармагында алгачкы кадамдарын жасап жаткандарга дем болуп бермекчи. Мына ушундан улам мен сиздерди бул имараттын жөн эле бир ижарачылары болбостон, Кыргызстандын жаңы технологиялык реалдуулугунун жигердүү жаратуучулары болууга чакырат элем. Ошондо гана Кыргызстан дүйнөлүк IT майданында күчтүү оюнчу болууга жөндөмдүү деген ишеним пайда болот. Бул хап эл аралык өнөктөштүккө жана эң негизги
жарандар үчүн социалдык мааниге ээ болгон демилгелер жаралуучу ийгиликтүү жайга айлансын деп тилейли. Ар бириңиздерге чыгармачыл шыктем, жаратман идеяларды каалаймын. Болгон күч кубатыңыздарды, акыл эмгегиңиздерди сүйүктүү Кыргызстаныбыздын келечеги үчүн жумшаңыздар деп айтмакчымын. Технопарк IT хабынын баса турган жолу байсалдуу болсун. Кут болсун.